Ашардын директору Алиакбар Каныбек уулу 1 айга камакка алынды. Ал эми ишти жеңичинен бүтүрүүгө аракет кылган тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Улан Кыдыралиевке карата ички тергөө иштери башталды. Бул тууралуу маалыматты Ысык Көл облусунун Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Медиа Хабка тастыктады. Маалыматка ылайык, Алиакбар Каныбек уулу менен кошо дагы 3 киши кармалды. Алар Рафаэль Сатыбалдиев, Жаныш Асанов жана Айбек Эгенбердиев. Кармалгандарга бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. 19 ноябрда айыпталуучулар райондук соттун чечими менен баш коргоо чарасы кабыл алынганча райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Жабырлануучу учурда Бишкек шаардык улуттук госпиталында даарыланып жаткандыгы жана ага карата соттук медициналык экспертиза дайындалганы айтылды. Ал эми Алиакбар Каныбек уулу тааныштыгым бар деп ишти бүтүрүү үчүн офистен байланышкан тергөө бөлүмүнүн башчысы Улан Кыдыралиевке карата ички иликтөө иштери жүрөт. Улан Кыдыралиев тергөөчү кызматкер тарабынан Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын ички иликтөө кызматынын кызматы тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлөт. Анын мурда кийин телефон аркылуу сүйлөшкөн сөздөрү боюнча, андан сырткары сиз айтып аткан маалымат боюнча териштирүү иштери жүргүзүлөт жана териштирүү иштеринин натыйжасы менен гана юридикалык баа берилет. Юридикалык баа берилгенден кийин гана мен сизге натыйжасы менен жообун айта алам да. Буга чейин Медиа Хаб Ашар президенттин уулуна жамынуудабы аттуу факт-чек жарыялаган. Анда бул окуядан жабыркаган адамдын иниси бизге жүзүн ачыктабастан анын агасы топ киши тарабынан аяосуз сабалганын айтып берген эле. Ошондой эле жабырлануучунун иниси бейбаштыкка айыпталгандар токмоктолгон адамдын унаасынын терезесин чагып 200 000 сом акчасын тартып алганын билдирген. Алардын арасында Ашардын директору Алиакбар Каныбек уулу дагы бар экени тастыкталган. Бизге кайрылган жаран кармалгандар президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаров жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин баласы Таймураз Ташиевдин атын айтып, алар менен байланышы бар экенин беттерине басып, опер кызматкерлерин дагы коркутканын билдирген. Анткени менен Алиакбар Каныбек уулу жана башкалар күбө катары сурак берип, дароо бошотулган. Биз бул ишти караган тергөөчү Арген Жыргалбековго байланышканыбызда, ал учурда тергөө иштери жүрүп жатканын айтып, буга чара көрүүлөрүнө убада берген эле. Бул видеону толугураак Медиа Хабтын бардык платформаларынан көрө аласыз. Баса ал арада Ашар коомдук бирикмеси эч нерсе болбогондой социалдык тармактарда жарнамаларын активдүү жүргүзүп жатат. Алар Алиакбар Каныбек уулунун Дубайда тартылган эски видеолорун кайра бөлүшүп, Ашар кадимки режимде иштеп жатат деген сыңары кардарларды тартууда. Биз буга чейин Ашардын ишмердүүлүгүнүн каржы пирамидалардын схемасына окшоштугун ачыктаганбыз. Бул тууралуу сиз да пикириңизди жазыңыз, каналга катталууну унутпаңыз. Атым Асель, аман туруңуз.